эч кандай мектеп тарабынан, бала бакча тарабынан акча каражаты чогултууга мындай кыйыр түрдө дагы сөз айтышы мүмкүн эмес да такыр. Опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде деле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Мектеп бүтүрүүчүлөрү буга чейин кымбат унааларды жалдап, жол ортосунда сайраңдап кесепети кырсык менен аяктаган учурлар болгон. Ал аз келгенсип бүтүрүү кечелерин тойканаларда өткөрүп, кимдин көбүрөөк акча короткону менен жарышып келишкен. Мындан ары билимден эмес чөнтөктүн калындыгын көрсөткөн жоруктарга чекит коюлат. Азем бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөр эч кандай оюн зоок кечелерине азем бүткөндөн кийин мектептен тышкаркы кафе ресторандарда же дагы жаратылышта оюн зоок кечелерин өткөрөм деп өткөрүүгө тыюу салынган. Өткөрүшпөйт дагы, анткени буйрукту аткаруу максатында баардык бүтүрүүчү класстарга акыркы коңгуроо бүткөндөн кийин ар бир ата эне өзүнүн баласын кызын же уулун колу менен жетелеп үйүнө алып кетет. Быйыл акыркы коңгуроо 29 майда кагылат. Агартуу министрлиги бул салтанаттын бирдиктүү тартибин бекитип, каражат топтоого тыюу салды. Бүтүрүүчүлөргө жана ата энелерге эскертүү берилип, мектептерде уюштурулган салтанаттан ашыкча маареке өткөрүү толугу менен чектелди. Мектептин короосунан чыкпаган шартта майрамдап, анан кечинде ошо бүткөндө ата энелердин алып кетүүсү милдеттендирилди. Бул боюнча ата энелерге дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир мектеп өзүнүн 11 класстан 9 классын бүтүрүүчү ата энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошо жылдагыдай эле ошол табият коюнуна же шаарды кыдырып, жанагыдай машиналерди уюштуруп жүргөнгө болбойт. Каладагы Барпы Алыкулов мектеби 29 май акыркы коңгуроо салтанатына даярданып жатышат. Бүтүрүүчүлөргө жана ата энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алардан тилкат дагы алынды. Бул мектепте быйыл 11 классты, 39 классты 118 окуучу бүтүрөт. Ал күнү окуучулар салтанаттуу линейкадан кийин ар бир окуучу ата энеси менен бирге үйлөрүнө кетишет. Эч кандай оюн зоок же мектептен тышкары иш-чаралар, жаратылыш коюнуна барып эс алуу, булардын бардыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эч ким эч жакка барбайт. Эч кандай акча каражаттары топтолгон жок. Бул күнү Ош шаарында коомдук коопсуздук күчөтүлөт. Акыркы коңгуроо майрамында ар бир мектеп көзөмөлдөнүп, 600дөн ашуун күч кызматкерлери коопсуздукту камсыздайт. Ошондой эле билим уяларында акча чогултууга каршы атайын оперативдик топ дагы иштейт. Эгер каражат чогултуу фактысы катталса, опузалап акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголот. Мектеп жетекчилиги тарабынан кандайдыр бир ушуну иш-чараларды уюштурабыз деп туруп, акча каражаттарын мыйзамсыз топтой турган болсо, Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарына ылайык алар жоопкерчиликке тартылат. Ал ушул опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде деле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө мындай так маалыматтар менен бизге жеткен кандайдыр бир кылмыш иши же укук бузуулар каттала элек. Ош шаарында быйыл 11 классты 3120 окуучу аяктайт. Ал эми Кыргызстанда быйылкы окуу жылында 80 миңден ашуун окуучу мектепти бүтүрүү алдында турат. Абдумалик Базарбаев, Залкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ.